Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бекборбиев Акаевдин акмакчылыгынан Кыргызстан дагы деле бутуна тура албай келет. РЧ Бекборбиев мурдагы президент Аскар Акаевдин кумтөр боюнча сураган кечирими тууралуу билдирүү жасап, аны кечирбей турганын айтты. Аскар Акаев кумтөр боюнча каталар кетиптир деп элден кечирим сураптыр. 16 жылдан бери эмнеге менсиз эле өнүкпөйт белеңер деп суроо салган экенсиз. Ошол туура эмес. Кыргызстанга чыккынчылык кылган сиздин келишимдердин негизинде өнүк албай келебиз. Бул бир эле катачылыгыңыз. Ал эми приватизация боюнча катаңызга өзүнчө кечирим сурайсызбы? Акс окуясы боюнча өзүнчө сурайсызбы? Айта берсе, бул тизме ФБга батпайт го. Кечиримдин деле чынында азыр эч кимге кереги жок. Ошол келишим негизинде кеткен чыгымдарды казынага төлөп бериш керек. Керек болсо эркинен ажыратылышы керек. Конфискация болуш керек. Билебиз, азыркы күнгө чейин иштеп аткан бизнес ишканалары бар. Өзүм келдим деп келгенден бери пиар жасайт. Эл билебиз да ким алып келгенин. Жапаров алып келди. Чынын айтып берсек болбойбу? Өзү келсе дароо камалмак. Мыйзамдын негизинде бул айдан ачык эмеспи? Деги эле жалпы 15 жыл ичиндеги катачылыктар үчүн ар бирине токтолуп, баары моюнга алып, өлкөнү туңгуйга алып келгенин айтса түшүнөт элек. Эсине келген тура деп. Жок, андай кылыштын ордуна келгенден бери мен сүттөй ак болчумун деген таризде пиар жүргүзүп келет. Мунусу атайын кызматтарга да жакпай калса керек. Тергөө тарабынан далилдер менен кысканда бүгүнкү кумтөр боюнча кечиримди айтып чыгып отурат. Негизи келгенине каршы эместердин катарында болгом. Адамга, эркек кишиге ата журттан кымбат эч нерсе жок. Ошол кусалык үчүн баарына даярбы дедик эле. Күнөөлөрүн мойнуна алат го дегенбиз. Тилекке каршы андай эмес окшойт. Бул кишинин ою менен таптаза эле иштеп атсам кубалап жибергенсиңер. Керек болсо менден кечирим сурагыла дегендей. Акаев менен Кыргызстан жашай албай койгон. Акаевсиз Кыргызстан жашап келген жашай берет. Акаевдин акмакчылыгынан Кыргызстан дагы деле бутуна тура албай келет. Акаевдин акмакчылыгын биздин муундагы замандаштарым эң жакшы билебиз. Кечиримин мен кабыл алган жокмун, кереги жок, дейт Бекборбиев. Мискенбаев Сооронбай Жээнбеков резиденциясында үй камагында жаткандай эле. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында Кой Таш айылындагы үйү штурмга алынгандан бери 2 жыл өткөнүнө байланыштуу анын тарапташтары атайын жыйын өткөрүп жатышат. Жыйынга катышкан мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев Сооронбай Жээнбеков өмүрү өткөнчө өкүнүү өтөт деген пикирин билдирди. Коомчулукта Соке камалсын деген талаптар күч алды. Мен сооротуп кетейин. Сооронбай Жээнбеков резиденциясында үй камагында жаткандай эле жатат. Иниси камалганда бир ооз сөз айта алган жок. Бул түрмөдөн да оор. Мына Кудайдын таразасы, деди ал. Эсиңиздерде болсо, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүн 2 күнгө созулган штурмга алуудан кийин 2019 жылдын 8 августунда кармалган. Анда штурм учурунда атайын кызматтын бир офицери каза таап, 100гө чукул адам жабыртаткан. Штурмга алууга ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ортосунда конфликт негиз болгон. Баарынан кызыгы 2017 жылы президенттик шайлоодо Атамбаев Жээнбековдун талапкерлигин колдоп жарышта сүрөп чыккан. Атамбаев менен Жээнбековдун чыры ачыкка чыккандан кийин парламент тарабынан мурдагы президентке коррупция жана Кырым Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотуу иши боюнча айып тагылган. Башкы прокуратура бул айыптоолорду колдогон көп өтпөй Атамбаев кол тийбестик укугунан ажыратылган. Бул болсо прокуратурага аны суракка чакырууга мүмкүнчүлүк берген. Бирок мурдагы президент Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча суракка 3 ирет келген эмес. Анын Кой Таштагы үйүн штурмга алуунун расмий себеби да ушул болгон. Штурмдун биринчи күнү 7 августта Атамбаевдин тарапташтары атайын операция жүргүзүү үчүн келген УКМКнын 6 кызматкерин барымтага алган. Бирок эртеси күч органынын кызматкерлери бошотулуп, Атамбаев колго түшкөн. Камакка алынгандан кийин бийлик Атамбаевка карата бир нече кылмыш ишин козгоп, массалык башаламандыктарды уюштурууга, адамдарды барымтага алууну уюштурууга, адам өлтүрүүнү уюштурууга жана адам өмүрүнө кол салууга аракеттенүүгө айыптаган. Ушул тапта Алмазбек Атамбаев номер 47 түзөтүү колониясында, ал ошондой эле 2020 жылдын 9 октябрында Ала Тоо аянтында массалык башаламандыкты уюштурууга шектелип жатат. Акылбек Жапаровдун демилгеси президенттин аракетине каршы келип жатабы? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун аймактык тескөөчүлөргө экономикалык кылмыштарды иликтөө укугун берүү боюнча демилгеси президенттин жарлыктарына карама каршы келет. Бул тууралуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысы Нурипа Муканова билдирди.
Белгилей кетсек, Акылбек Жапаров ИИМге салык кызматы жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте аймактык тескөөчүлөргө кошумча укук берүү боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну тапшырган. Ага ылайык аймактык тескөөчү милиционерлер экономика тармагындагы мыйзам бузууларды аныктап жана бөгөт кое алат. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш ИИМ бизнес түзүмдөрү менен бирге иштеп жүргөндө мекеме коррупцияга малынып кеткенин эскертти. Акылбек Жапаровдун тапшырмасы президенттин бизнести колдоо жана коргоо боюнча жакында эле кабыл алынган жаЫылыктарына карама-каршы келип калат. Жумушчу топтор бизнес коомчулуктун катышуусу жок түзүлүп калган. Эми алардын жумушунун жыйынтыгы ишкерлердин ишмердүүлүгүнө таасир этет. Антикоррупциялык ишкердик кеңеш эгер аймактык тескөөчүлөрдүн укугун кеңейтүү боюнча чечим кабыл алынса, коррупциялык схемаларга ыңгайлуу шарт түзүлөт деп эсептейт Муканова. Эске салсак, буга чейин бизнес өкүлдөрү министрлер кабинети президент Садыр Жапаровдун ишкерлерге байланышкан жарлыктарын көз жаздымда калтырып жатканын айтышкан. Афганистан. Талиптер 3 аймактын борборун алды. Талибан Афганистандан 3 аймактын борборун каратып алды. Аймактарда Талибандын чабуулдары уланууда. Жекшемби күнү алар өлкөнүн түндүгүндөгү негизги шаар болгон Кундуз менен кошо Саре Пул жана Алоканды колго алды. Өткөн жумадан бери аймактагы 5 борбор согушкерлердин колуна өткөн. Алардын ичинен Кундуз ушул жылдагы эң чоң олжо болуп калды. Талибандын айтымында мамлекет менен ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу болгон эмес. Жекшемби күнү Ал Жазира телеканалында сүйлөгөн Талибандын өкүлү АКШ Афганистанга мындан ары кол салбашы керек деп эскертти. АКШ менен башка эл аралык күчтөр өз аскерлерин Афганистандан чыгарып кете баштагандан кийин өлкө боюнча зордук зомбулуктар күчөп кеткен. Эл аралык күчтөр ооган жеринде аскердик иш-аракеттерди 20 жылдай жүргүзүшкөн эле. Талиб согушкерлери соң капталарда ыкчам аракеттерге өтүшкөн. Элет жерлерин көбүн колго алган соң алар башкы шаарчылар менен чоң шаарларды көзөмөлүнө алып жатышат. Түндүктөгү 3 шаар жекшемби күнү талиптердин көзөмөлүнө бир нече сааттын ичинде өтүп кетти. Кундуздун бир тургуну кырдаалды толук башаламандык болууда деп сүрөттөдү. Ал ортодо ооган бийлиги негизги базаларды кайтарып алуу үчүн аскердик күчтөр согушуп жатканын айтты. Өлкө батышындагы Герат жергесинде жана түштүктөгү Кандагар менен Лашкар Гахта деп оор сагылаш орун алганы кабарланды. Быйыл миңдеген жайкын тургундар турак жайларын таштап кетүүгө мажбур болгон. Жаш балдар менен үй бүлөлөр түндүк чыгыштагы Асадабад шаарындагы мектепте баш калкалап калышкан. Биздин айылыбызга көп бомба түштү. Талибан келип бүт баарын талкалады. Биз алсыз болуп үйлөрүбүздү таштап кетүүгө аргасыз болдук. Балдарыбыз менен жерде өтө начар шарттарда уктап жатабыз деген Гүлназыр Айпыр агенттигине. Атышуу жүрүп жаткан 7 жаштагы кыздарымдын бири ошол маалда кеткен бойдон дайынсыз болууда. Ал тирүүбү же жокпу биле албай жатам деген үйүн таштап кеткен дагы бирөө. АКШ Талибанга каршы абадан сокку уруусун күчөтүп, ооган аскер расмийлеринин айтымында согушкерлер өлтүрүлгөн. Бирок талиптердин айтымында алардын абадан урган соккусу Лашкар Гахтагы 2 оорукана менен 1 мектепке тийген. Бул айтылгандардын эч бири азырынча растала элек. Афганистандагы АКШнын элчилиги Талибанды ооган шаарларындагы жаңы катаал кол салуу үчүн айыптап, бул топтун өз эрежелерин күч менен таңылоого кылган аракеттери кабыл алынбасын билдирген. Алар жарандардын жыргалчылыгы менен укуктарын атайылап көз жаздымында калтырып, өлкөдөгү гуманитардык кризисти курчутууда деп жазылат элчиликтин билдирүүсүндө. Эмне үчүн Кундуз маанилүү? Талибан өз аракетин май айында баштагандан берки эң эле маанилүү олжо Кундуз шаарын колго алуусу. 270 миңдей калк жашаган шаар өлкөнүн түндүгүндөгү минералдарга бай областтарга жол ачкан аймак катары белгилүү. Анын жайгашкан жери да стратегиялык жактан маанилүү. Анткени Кундуз менен башка ири шаарларды, анын ичинде Кабулду туташтырып турган кан жолдор бар. Ошондой эле бул област Тажикстан менен чектеш жайгашкан. Аталган чек ара ооган апийими менен героинде Борбор Азияга, андан ары Европага чыгаруу үчүн пайдаланылат. Кундузду көзөмөлдөө аймактагы маңзат ташуу жолун көзөмөлдөө дегенде билдирет. Бул Талибан үчүн да символикалык мааниге ээ. Себеби 2001 жылга чейин ал түндүктөгү негизги чеп болуп турган. Согушкерлер шаарды 2015 жылы колго алып, кийин кайрадан 2016 жылдагы аракет кылып, бирок аны көпкө чейин кармап тура алышкан эмес. Булак BBC. Досум Сатпаев Аскар Акаевке Кремль кепилдик берген.
Аскар Акаевке Кремль кепилдик берген. Мындай пикирди казакстандык белгилүү саясат талдоочу Досум Сатпаев Аскар Акаевдин Кыргызстанга күтүүсүз кайтып келиши тууралуу айтып берген. Аскар Акаевдин Кыргызстанга кайтып келиши Кремль менен макулдашылган нерсе. Акаевке бул үчүн Садыр Жапаровдон эле эмес, Кремлден дагы кепилдиктер берилген. Кыргызстанга көрсөтмө берүүгө бара турган болсо, Акаевке Россиядан эч нерсе кылбайт деген убада болсо керек. Акаевдин күч менен эмес, өз эрки менен Кыргызстанга кайтуу чечими мына ушул жагдайларга байланыштуу деп эсептейм, дейт талдоочу.